Улуттук банктын маалыматына ылайык, ар бир 10-чу кыргызстандыктын 100 000 сомго чейинки насыясы бар. Барыбыз билгендей эле, насыяны бизнести өнүктүрүүгө баса бул эң популярдуу шылтоолордун бири. Автоунаа, үй, гаджеттерди алууга жана окуу акысын төлөө үчүн деп алабыз. Ал эми өткөн жылдагы пандемиядан соң тамак-аш, азык-түлүк алууга да насыялар бериле баштады. Алгандын бермеyi бар демекчи, насыяны кайра банкка төлөөдө кандай жеңилдиктер бар экендигин айта кетели. Европада насыянын чени 0,2%га чейин түзөт. Ал эми Кыргызстандагы чендердин көлөмү азыркыга чейин 2 сандуу болуп келет. Белгилей кетүүчү нерсе, сом менен алынган насыянын орточо пайыздык чени 16,19% түзөт. Ал эми доллар менен алынган насыянын пайыздык чени мындан дагы төмөн болот. Эске салсак, бул орточо көрсөткүч. Керектөөчү сектордун пайыздык чени 23,54% түзөт. Баса Кыргызстанда насыянын басымдуу бөлүгү керектөөчү секторго берилген. Бардык коммерциялык банктарда пайыздык чен боюнча диапазондун көрсөткүчтөрү окшош, бирок айрым учурларда 2% дагы чоң мааниге ээ. Эгерде башка банкта сиз буга чейин алган насыядан дагы ыңгайлуу пайыз менен насыя берилип жатса, эмне кылуу керек? Бул учурда кайра каржылоо же башкача айтканда, мурунку карызды жаңысына алмаштыруу керек болот. Бул абдан алгылыктуу болуп эсептелинет. Насыяны кайрадан каржылоо үчүн эмне кылуу керек? Бул суроого Улуттук банк төмөндөгүчө жооп берди. Бул үчүн кардар банкка атайын арыз менен кайрылуусу керек. Арыз менен кошо насыя келишими, төлөө графиги, мурун насыя алган банктан карыздын суммасы жөнүндө маалымат. Ошондой эле насыя алууда берилген документтердин типтүү пакети керектелет. Эгерде насыя таркычанын көрсөткүчү төмөн болсо жана башка себептер болсо, банк кайрадан каржылоодон толугу менен баш тарта алат. Көрөрман, биз сизге кайрадан насыяны каржылоо жолдору тууралуу маалымат бердик.